Бұл мен бұл жолықты Гүлмире деген Гүлмире Жемберди. Қара сұлық менің жердешім. Айбай жақсы екен. Ол дайым трендтен модадан шықпайды. Анан моундай магнити бар екен. Ошол Кыргыз айым Австралия деген подкастқа қош келіпсіздер. Англисчаты Кыргыз Lady in Australia. Кыргыз айымын қолдап қойғыла. Австралиядағы азыр біз лагунадан океанға шығабыз. Бұл Вамберал деген Central Coast. Борбордук жээкти болуп эсептелет. New South Wales штатында турабыз. Өзүбүз Сиднейдебиз. Азыр биз үй карап жүрөбүз. Каникул бүттү. Бир күн кызым мектепке кечигип барат. Айбай инстаграмный жер экен. Сүрөткө түшкөнгө азыр мен силерге океандын жээгин көрсөтөйүн. Бул Тынч океаны, Вамберал жээги пляжы. Ошол бул жагында лагуна бар экен. Ал National Reserve дейт. Улуттук парк корголот. Эч кандай мусор таштаганга, ал эме кылганга болбойт. Эти жерде Австралиянын жигиттери серфтү эме кылып келатышат. Атайын ушул жерде жашашат. Кышы жайын толкундарды тээп жүрүшөт. Бирөөсү кыз экен. Азыр мен силерге зум кылып көрсөтөм. Ошол азаматтар булар серфкө турушту эле, ал өзүнчө бир чоң нерсе, оңой болуп эсептелет. Бир дагы жолу мен океандын өзүндө тээп көргөн жокмун. Мындай симуляционный тренажерный жерлер бар. Ошол могу карагылачы. Тынч океаны кандай чоң. Теги жакка кетет. Ошол булар тээп бүтүшкөн окшойт. Эме келетишат. Теги жерде серф клубу бар. Ал жерде, по-моему, саат 9-тан, менимче саат 9-тан 5-ке чейин курттатуучулар иштешет. Ошол теги жерде дагы бир жигит келетат. Ошол атайын жээкте жашап ушинтип. Булардын хоббиси. Бирөөсү кыз экен. Булардын өмүр бою ушинтип хобби менен алек жасашат. Ошол теги жерде артында дагы бирөө келетет. Азаматтар булар. Бирок айбай кооптуу спорт. Мен коркумун. Кантип эме кылышты билбеймин. Океандын суусунан да коркумун, мындай жегенде эле кишине